Өлкө жана облус аймагынан алынган соңку кабарлар топтому менен таанышып алыңыздар. Студияда Бермет Манасова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Жол оңолсо иш оңолот. Кызылкай шаарынын ички көчөлөрүнө асфальт төшөлүүдө. Баткен шаарында өзгөчө кырдаал жаралган учурда коргонуу чаралары тууралуу атайын практикалык машыгуу өттү. Алтын сертификат алган 50 бүтүрүүчүнүн ичинде Кызылкыядагы Исхак Раззаков атындагы Сапат лицейинин 2 бүтүрүүчүсү да бар. Президент Садыр Жапаров 2022 жылы мектеп, медициналык мекеме жана башка социалдык объектилердин курулушуна каражаттар өткөн жылга караганда 2 эсе көп бөлүнгөндүгүн айтты. Мектептерди, медициналык мекемелерди жана башка жаңы социалдык объектилерди куруу башталып калгандарын бүткөрүү үчүн быйыл 13 миллиард сом бөлүп жатабыз. Бул 2021 жылга караганда дээрлик 2 эсеге көп деп билдирди Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 30 июнда 7-чакырылыштагы Жогорку кеңештин 1-сессиясынын жыйынтыктоочу жыйынында сүйлөгөн сөзүндө. Мамлекет башчысы ошондой эле өлкөбүздө эң маанилүү болгон энергетикалык коопсуздукту камсыздоо үчүн быйыл 12,5 миллиард сом бөлүнгөнүн белгиледи. Салыштыруу үчүн айтсак, 2021 жылы өлкөнүн энергетикалык коопсуздугуна 3,4 миллиард сом эле бөлүнүп берилген. Өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн саясий экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу жана элдин социалдык абалын жакшыртууда жатат. Буюрса, 7-чакырылыштагы Жогорку кеңештин шайланып келиши менен бийликтин калган бутактары мыйзам чегинде куралып, өлкөдөгү саясий абал турукташтырылды. Андан соң аткаруу бийлиги болобу, же парламент депутаттары болобу, элдин турмушун жакшыртуу, экономиканы көтөрүү максатында демилгеленген мыйзам долбоорлорун чогуу чаран талкуулап, мыйзам чегинде колдоп келе жатасыздар. Натыйжада бир катар алгылыктуу мыйзамдар баштаган, бир топ олуттуу маселелер каралып, кабыл алынып, иш жүзүнө ашып келет. Урматтуу парламент депутаттары, сиздер менен эри шаркак кызматташуунун аркасында мамлекетибиздин казынасын толтурууда салык менен бажыдан түшүүчү каражаттарга катуу көзөмөл жүргүзүлө баштаган. Сөзүм куруу болбос үчүн 2 жылдык сандык маалыматтарын келтире кетейин. Маселен, 2021 жылдын алгачкы 6 айында салык кызматынан 47 миллиард сом каражат чогулган болсо, 2022 жылдын 6 айынын жыйынтыгында 68,8 миллиард сом киреше топтолду. Президент Садыр Жапаров жарым жылдын жыйынтыгы менен салык жана бажы жыйымдары 2021 жылдын ошол мезгилине салыштырмалуу кыйла жогорулаганын билдирди. Парламент депутаттары менен эри шаркак кызматташуунун аркасында салык менен бажыдан түшүүчү каражаттарга катуу көзөмөл жүргүзүлө баштады. Мамлекет башчысы 2 жылдын маалыматтарын келтирди. Маселен, 2021 жылдын алгачкы 6 айында салык кызматынан 47 миллиард сом каражат чогулган болсо, 2022 жылдын 6 айынын жыйынтыгында 68,8 миллиард сом киреше топтолду. Ал эми 2021 жылдын январь-июнь айларында бажы кызматына түшкөн кирешенин көлөмү 20,1 миллиард сом болсо, 2022 жылдын ушул эле 6 айынын ичинде бажы төлөмдөрүнүн кирешесинин жалпы суммасы 31,2 миллиард сомду түздү, деди президент Садыр Жапаров. Эми социалдык багытка республикалык бюджеттен үстүбүздөгү жылы жалпы жонунан былтыркыга караганда 40 миллиард сомго көп каражат бөлүнүп берилүүдө. Өлкөбүздө эң маанилүү болгон энергетикалык коопсуздукту камсыздоо үчүн быйыл 12,5 миллиард сом бөлүнүүдө. Салыштыруу үчүн айта кетсек, 2021 жылы энергетикалык коопсуздукка 3,4 миллиард сом эле бөлүнүп берилген. Мектептерди, медициналык мекемелерди жана башка социалдык жаңы объектилерди куруу башталып, бирок бүтпөй калган объектилерди бүткөрүү үчүн быйыл 13 миллиард сом бөлүп жатабыз. Президент Садыр Жапаров тагдырдын жазмышы экен, тышкы карыз төлөөнүн эң жогорку чеги менин учурума туш келди. Алдыдагы 10 жыл ичинде 30 жылдан бери алган карыздарыбызды төлөшүүбүз керек деп билдирди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 30 июнда 7-чакырылыштагы Жогорку кеңештин 1-сессиясынын жыйынтыктоочу жыйынында сүйлөгөн сөзүндө.
Президент депутаттарга өлкөнүн сырткы карызын төлөө, каржы булактарын табуу керек деген чоң маселе бар экенин эске салды. Тагдырдын жазмышы экен, бул чоң көйгөй менин учурума туш келди. Буга чейинки берилген маалыматтарга ылайык быйыл 23 миллиард сом, эмдиги жылы 25 миллиард сом тегерегиндеги сырткы карызды жабуу милдети турат. Алдыдагы 10 жыл ичинде 30 жылдан бери алган карыздарыбызды төлөшүбүз керек. Төлөй албасак өзүңүздөргө белгилүү болгондой өлкөнүн беделине шек келгени турат, деди ал. Мамлекет башчысы бийлик башына келген кийин сырткы карыз сындуу олуттуу маселелерди чечүүдө да чечкиндүүлүктү көрсөтүү кажет. Ал мындай олуттуу маселелерди эл өкүлдөрүнүн колдоосунда чечүүгө болооруна ишенимин билдирди. Дүйнө агымы өтө тездик менен өнүгүп жаткан маалда биз саясий талаш тартыштардын, саясий интригалардын ордуна ошол дүйнөлүк өнүгүүдөн артта калбай, чогуу өнүгүүгө багыт алышыбыз зарыл экенин эсибизден чыгарбайлы. Кыргызстанга азыр экономикабызды жолго коюп, аны андан ары өркүндөтүү маселеси биринчи орунда турат. Элдин талабы, тилек үмүтү дагы ушундай. Урматтуу эл өкүлдөрү, биздин алдыбызда өлкөнүн сырткы карызын төлөө, каржы булактарын табуу керек деген чоң маселебиз бар. Аны билесиздер. Тагдырдын жазмышы экен, бул чоң көйгөй менин учурума туш келди. Буга чейинки берилген маалыматтарга ылайык быйыл 23 миллиард сом, эмдиги жылы 25 миллиард сомдун тегерегиндеги сырткы карызды жабуу милдети турат. Алдыдагы 10 жыл ичинде 30 жылдан бери алган карызыбызды төлөшүбүз керек. Төлөй албасак, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өлкөнүн беделине шек келтирет. Бирок биз элибизге убада берип, бийлик башына келгенден кийин сырткы карыз сындуу олуттуу маселелерди чечүүгө да чечкиндүүлүгүбүздү көрсөтүшүбүз кажет. Албетте мындай олуттуу маселелерди сиздердин колдооңуздардын астында чечебиз деп ишенем. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга азыр экономикабызды жолго коюп, аны андан ары өркүндөтүү маселеси биринчи орунда тургандыгын айтты. Кыргызстанга азыр экономикабызды жолго коюп, аны андан ары өркүндөтүү маселеси биринчи орунда турат. Элдин талабы, тилек үмүтү дагы ушундай деп билдирди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 30 июнда 7-чи чакырылыштагы Жогорку кеңештин биринчи сессиясынын жыйынтыктоочу жыйынында сүйлөгөн сөзүндө. Мамлекет башчысы салык чогултуу, бажы төлөмдөрүнөн кирешелерди көбөйтүү ишинен тышкары кумтөр маселесин жолго коюу, өлкө бюджетине кошумча киреше булагын пайда кылуу боюнча иштер жүрүп жатканын эске салды. Анын негизинде коомчулуктагы эң 3 кесиптин ээлеринин, мугалимдерибиз, дарыгерлерибиздин жана маданият кызматкерлерибиздин айлык акыларын эселеп көтөрүүгө жетиштик деген ал. Калган тармактагы кызматкерлердин эмгек акыларын алдыдагы 1 августтан тарта көтөрөлүү деген конкреттүү пландар бар экенин белгиледи. Ири долбоорлордун бири Камбарата бир ГЭСин курууну колго алып жатабыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун эмдиги жылы баштайбыз деген жакшы ниет менен биринчи кадамыбызды жасадык. Бул ири долбоорлор жүзөгө ашып кетсе, кумтөр сыяктуу эле киреше булактары пайда болот. Мына ошондо калайык калк сиздердин шайлоочуларыңыздар байма-бай коюп келе жаткан социалдык экономикалык көйгөйлөрдү четинен чече баштайбыз, деди Садыр Жапаров. Эң башкысы элдин камын көргөн ишибиз ак жана так болсо болду. Себеби өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү мол болгон Кыргызстандын жүгүн алга тартып кетүүдө шайлоочуларыбыздын койгон талаптары эң туура. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, бийлик бутактарынын, анын ичинде аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ар бир аракети бири-бирине шайкеш болуп, эл турмушун жакшыртууга, өлкөнү өнүктүрүүгө багытталыш керек экенин баса белгилеп айта кетейин. Эң негизгиси аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги жана башка бийлик бутактарынын алакандай элибизди өнүгүү шарттары кенен өлкөбүздү алга жылдырууга алып барган иши, жасаган кадамы, ойлогон ою бир болуп турса болду. Жол оңолсо иш оңолот. Кызылкая шаарынын ички көчөлөрүнө асфальт төшөлүүдө. 2022 жылга Жал, Токтогул жана Киргизская көчөлөрүнө асфальт төшөө планга киргизилген. Учурда Жал жана Токтогул көчөлөрүнүн 820 метр аралыгына асфальт төшөлүп бүттү. Аймактагы алгылыктуу иштерден кесиптешим Алтынай Шабидинова айтып берет. Кызылкая шаарынын ички көчөлөрүнө асфальт төшөө планы шаарды өнүктүрүүнүн 4 жылдык программасынын алкагында кабыл алынган. Анда жыл сайын жергиликтүү бюджеттен 3-4 чакырымды асфальттоо максаты коюлган болсо, ошондой эле дем берүүчү гранттын жана инвестиция тартуу аркылуу 1,5 чакырым жолдор жаңыланып турары айтылган. Ал эми негизги делген борбордук көчөлөрдө буга чейин асфальт төшөлүп бүткөрүлгөн.
быйылкы 2022 жылга жалпы жергиликтүү бюджеттен болуп, кошумча ошондой стим грант аркылуу шаарыбыздагы ички көчөлөр, бул Жалский көчөсү, Токтогуло көчөсү, Кыргызский 5-6 көчө ушул быйылкы жылга пландаштырганбыз. Мына бүгүн азыр мына Жалский менен Токтогуло көчөсүнүн 820 метри бүткөн. Жалпы сметалык баасы 9 миллион ашык болгон. Азыркы күндө 2 подрядчик тендерге берилгенден кийин 2 компания өтүп, бүгүнкү күндө мынакей 2 компания тең өздөрүнүн иштерин 6,5 миллионго аткарышып бүтүрүп кетишти. Бүгүнкү күнгө карата Кызылкыя шаарынын мэриясы тарабынан шаардагы Хрипченко көчөсүнө 300 метр аралыкка асфальт төшөлүп пайдаланууга берилди. Долбоор 2 миллион 590 миң 163 миң сомго аткарылган. Ошондой эле шаардын Жал жана Токтогул көчөлөрүндө 800 метр аралыктагы жолго асфальт толугу менен төшөө иштери уланып жатат. Долбоордун жалпы баасы 9 миллион сомду түзгөн. Каражат шаардык казына менен дем берүүчү гранттын эсебинен каржыланууда. Жалпысынан быйылкы жылда 2 километрден ашыгыраак жол толук асфальттоо жумуштарын аткарыла турган. Негизги жолдор болуп саналат. Андан тышкары ички кварталдык жолдорду оңдошубуз керек. Мына жаңы конуштар түшүп атат. Ошол жаңы конуштардын жолдорун келечекте оңдошубуз керек. Асфальттоо жумуштарын аткарышыбыз керек. Асфальтталып жаткан жолдун туурасы 8 метрди түзөт. Май айында мамлекеттик сатып алуулар порталы аркылуу тендер жарыяланып, андан жагалмай жана Тасико жоопкерчилиги чектелген коомдору ар бир объект боюнча жеңүүчү деп табылып, аталган 2 компаниялар тарабынан жолду оңдоо иштери аткарылууда. Буюрса июль айынын аяк ченине асфальт төшүү иштери соңуна чыгат. Шаардын башчысы базар баасынын күндөн күнгө өсүп жаткандыгында кошумчалады. Баалар өскөнүнө байланыштуу биздин жанагы 1,5-2 километр дегенибиз бир аз ошол төмөндөп метрден кыскарып калып атат да. Ошол жагынан бизде ушундай көйгөй маселе бар. Буюрса бирок ошондой болсо дагы акчаны издеп таап, шаардын ички жолдорун баардыгын толук кандуу бүтүрөбүз. Сапаттуулугуна кандай көңүл бурулуп атат? Сапаттуулугуна бүгүнкү күндө ушул жерде бул тендерге берилгенде өзүнүн технадзору бар. Технадзорго биз айлыгын төлөп беребиз. Ошол кишилер ар бир жасалган иштерини баардыгын ошол жерде көзөмөлдөп, баарын текшерип, анан бул иш бүткөндөн кийин комиссионну карап кабыл алышат. Өткөн жылы Кызылкыя шаарына караштуу Караван аймактык башкармалыгындагы көчөлөрү менен бирге жалпысы 13 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Анын 8 чакырымы инвестиция тартуу жолу менен ошондой эле жергиликтүү казынадан каражат бөлүнгөн. Быйылкы жылда чуңкурчаларды жамоо иштери да планга киргизилген. Мындан тышкары шаардагы Ленин жана Молодежная көчөлөрдүн кесилишиндеги жөө жүрүүчүлөр өтүүчү жол курулуп жатат. 1 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Жакынкы күндөрү жумуш аяктап жөө жүрүүчү жаңы жол шаар тургундарына пайдаланууга берилмекчи. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары. Баткен шаарында атайын машыгуу өттү. Иш-чара өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облустук башкармалыгы 26-чы өрткө каршы куткаруу бөлүгү, тез жардам кызматы жана ички иштер бөлүмү коммуналдык жана рейс кызматтары менен биргеликте өткөрүлдү. Негизги максат өзгөчө кырдаал жаралган учурда коргонуу чаралары боюнча маалымат берип, практика жүзүндө көрсөтүп берүү болуп саналат. Иш-чарадан кенен кезектеги репортаж. Баткен шаарында күчү 6 балга жеткен жер титирөө катталып, анын кесепетинен кыска чыңалуудан улам шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан 4 кабаттуу үйлөрдүн биринде өрт чыкты. Өрттү ыкчам өчүрүүгө 26-чы өрткө каршы куткаруу бөлүгү тартылды. Анда 200гө чукул жарандарды коопсуз жайга чыгаруу аракеттерине атайын кызматтар жардам берип, ошондой эле жабыркаган жарандарга алгачкы медициналык жардамдар көрсөтүлдү. Мындан сырткары өзгөчө кырдаал учурунда кылмыштуулук катталып, ички иштер кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү жаран кармалды. Мындай машыгуу Баткен шаардык мэриясынын протоколдук тапшырмасынын негизинде өттү. Анда жарандык коргоонун мүчөлөрү өздөрүнүн өзгөчө кырдаал учурундагы иш аракеттерин көрсөтүштү. Мындай эл жиш жайгашкан объекттерде кооптуулук жаралышы мүмкүн экендигине байланыштуу жарандарга кантип коргонуу, күтүүсүз кырсык болгон учурда коопсуз жайга ыкчам чыгып кетүү жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, практика жүзүндө көрсөтүп беришти. Иш-чарага баардык укук коргоо органдары,
электр тармагынан ошондой эле медицина тармагы жана өзгөчө ушул өрт өчкүч кызматтары бүгүн өздөрүнүн өнөрлөрүн көргөзүштү. Жыйынтыгында биз ойлоп калдык, ушул жаранды коргоонун баардык мүчөлөрү ар кандай жаратылыш кырсыктардын алдын алууга даяр экендиги көрүндү. Эми биринчиден мындай жаратылыш кырсыктары болбосун, бул машыгуу бойдон эле калсын деген ниетибиз бар. Машыгуунун негизги максаты ар кандай жаратылыш кырсыктардын алдын алуу. Анын ичинде өрт кырсыгын ошондой эле өзгөчө кырдаал учурунда коргонуу чаралары, алгачкы медициналык жардам көрсөтүү, кылмыштуулукка бөгөт коюу максатында өткөрүлдү. Негизинен биздин негизги максат ушул көп кабаттуу үйдөгү жашоочуларды ушундай жаратылыш кырсыктары мүнөздөгү жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар калган учурда кандай ушул үйлөрдөн коопсуз жайга чыгып кетүү боюнча ушу элдерге аткаруу жумуштарын үйрөткөн. Эскерте кетсек, жыл башынан бери Баткен район жана шаар аймагында 32 өрт кырсыгы катталып, анын ичинде 2 арыз менен кайрылган. Материалдык чыгымдардын болжолдуу суммасы 3 миллион сомдон ашуун. Мындан улам адистер өрт коопсуздугун алдын алууга олуттуу мамиле жасоого чакырышат жана өзгөчө кырдаал жаралган учурда белгиленген эрежелерди сактоону эскертишет. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдуламит Абдиманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Алтын сертификат алған 50 бүтүрүүчүнүн ичинде Кызылкыядагы Исхак Разаков атындагы Сапат лицейинин 2 бүтүрүүчүсү да бар. Мында ийгиликти камсыз кылуу үчүн жылдар аралыгындагы талбаган аракет изденүүнүн үзүрү. Ийгиликти камсыз кылган бүтүрүүчүлөр келечекте Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошсок деген максаттап турушат. Белгилей кетсек, Кызылкыя шаарынын бүтүрүүчүлөрү быйыл 80% босого балдан өтүшкөн. Абай Таабалдиев Сапат лицейинин бүтүрүүчүсү. Ал бүгүн лицейдин мугалимдеринин жакшы жаңылыкты угуп кубанып турган чагы. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында 221 балл алган. Абай Таабалдиев негизги тестти математика жана кыргыз тилинен тапшырган. Эми мынтип мээнетинин акыбети кайтып жаткандыгына жетине албай турат. Ошо жыл башында алтын сертификат алышка максат койдум. Жана ошо жыл бою максатыма жетиш үчүн табыкпай эмгектендим. Менде чейректик каникул деген болбоду. Мен чейрек аягында Сапаттын интенсивный курстарына барып катыштым. Мен бул ийгиликке жетишиме жалгыз эле өзүм себепчи болгон жокмун. Мага көп адам жардам берди. Биринчиден ата-энеме ыраазычылык жана ушул лицейде иштеген мугалим жамаатына. Ал эми дагы бир алтын сертификаттын ээси Бекболсун Райымбердиев шаардагы Исхак Разаков атындагы Сапат лицейинде бардык сабактардан мыкты окуган. Буга чейин да республикалык жана облустук олимпиадаларда мыкты жетишкендиктерге ээ болгон. Жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүп 224 балл менен алдыңкы окуучулардын катарын толуктады. Бекболсун алдыда Америкадагы жогорку окуу жайларда билим алууну максаттап турат. Золотой сертификат да. Алтын сертификат мага $20 000 өлчөмүндө чоң арзандатуу менен билим алууга мүмкүнчүлүк берип жатат. Мен IT тармагындагы мыкты адис болуп, өз өлкөмдүн өнүгүшүнө салым кошууну каалаймын. Буюрса, Америкадагы жогорку окуу жайлардын биринде билим аламын. И учителям лицея, которые готовили меня и поддерживали меня. Мугалимдердин белгилешинче, алтын сертификат алуу үчүн анын артында көп жылдык эмгектер турат. 1-2 мугалим эмес, көптөгөн мугалимдин салымы менен мындай ийгиликке жетүүгө болот. Ошондой эле эл агартуучулардын балдарга мыкты билим берүүдө чоң дем берүүчү демилге катары бааланып келет. Окуу жылы Исхак Разаков лицей үчүн бир ийгиликтүү жылдардан болду деп айтсак болот. Мисалы үчүн областтык олимпиадада 9 орун алсак, эл аралык олимпиадалардан 1 алтын, 2 бронза жана улуттук олимпиададан болсо 4 экинчи орунду багындырдык. Ошол менен биргеликте бул ийгиликтерди толуктап, жакында ордунун жыйынтыктары чыкты. Ошол жерден биздин
эки окуучубуз алтын сертификаттын ээси болду. Быйылкы жылда жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында Кызыл Кыя шаарында 2 окуучу алтын сертификатка жетишти. Ал эми Баткен областы боюнча 3 окуучу алтын сертификатка ээ болгон. Лицейди аяктап жатып бул ийгиликке жетишкен бүтүрүүчүлөр эми өлкөдө каалаган окуу жайына тапшырууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары. Программабызды облыстардан алынған маалымат менен улантабыз. Быйыл Нарын облусундагы сугат жана ирригация объектилерин жакшыртууга өлкө казынасынан 104 миллион 62 миң сом бөлүнүп, чарба аралык каналдардын жана суу насос станцияларынын абалдары кыйла жакшырды. Ошондой эле жергиликтүү калк менен бийлик да четте калбастан аздыр көптүр алгылыктуу аракеттердин ээлеринен болушту. Мисалы, Нарын районунун Эмгекчил айыл аймагындагы 30 жылдан бери каралбай турган Онарча каналы кайра калыбына келтирилип, 800 гектар жерди суу басты. Элеттиктердин бул кубанычын биздин чыгармачыл топта тең бөлүштү. Аталган каналдын кайрадан сууга толушуна айрыкча мурап, байыш Шерматтын чечеке эчеч. Айтымында ушул объекттин бузулуп, андан ырыстуу пайда болбой калганы айылдаштардын ачуу жемелерине кабылган. Чындыгында аларда да түшүнсө болот. Ким эле төккө мээнетинин текке кетишин кааласын. Орчулуктар бар эле болчу, аябай суу бирине тарттан бирине жетпей ак сууга аксын эми. Сайда эле калчу, сай айылдын башына эле эптеп жетип, сайга салсаң жетпей эле. Аябай эле сууга тарчыштык болчубуз, эми буюрса булашканы сууга кенен болуп калдык. Негизден мөңгүлдөрдөн куралып, Тобордон өткөн Онарча каналын калыбына келтирүүгө бүткүл дүйнөлүк өнүктүрүү банкы чегерген 35 миллион сом пайдаланылды. Бул суманын 3/2 кооптуу делинген тилкелерди бетондоп, үстүлөрүн жабууга жумшалды. Натчада эми мурдагыдай өйдөдөн кулаган кум таш сууну тосуп калбайт. Маселен, азыр анын кубаттуулугу секундасына 800 метрге чейин жетүүдө. Адистердин пикирлеринде мындай агымда сугаттын сапаты алдаганча артмакчы. Мен 16 гектар жер айдайм. Меники дагы ушу эң аягында, жердин аягында. Анан ошол жака суу барышы кыйын болуп аткан, эми үмүттөнүп ушул суу барышына аябай дилгир болуп турабыз. Былтыркы жылы куурап кетип, аябай өзүм дагы былтыр дагы ошондой болуп калды, күн ысык болуп суу жетпей. Анан жерден кичине баягы эме болуп калдык да, банкрот болуп калдык. Дээрлик 4 чакырымга созулган бул канал ошондой эле айыл ичиндеги өзүмдүк бакчаларда камсыздары менен өзгөчөлүү. Эгер тарыхына кайрылсак, ал мындан жарым кылым мурун тартылып, 20 жылдан кийин таптакыр эле кароосуз калган. Ошол кезде өз алдынча өнүгүү жолун ачып, бир катар экономикалык жана каржылык ооштарга кабылган жаш өлкөнүн аны калыбына келтирүүгө чамасы чак эле. Андыктан муну жергиликтүү суу пайдалануучулар бирикмеси аркалап, анын ири инвесторлор менен алакалардын акыбети кайтып отурат. Акыркы 2-3 жылда чындыгында суу алыш өтө кыйын болуп калган. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерде өтө мындай катаал участок жабык түрдө алып өтпөсө, сайдан коктудан таш түшүп, жылыга баягы каналды жылда оңдоп түзөө жумуштарына муктаж болчу да. Айрым жерлеринде баягы реабилитация оңдоо жумуштары болду. Басымдуу участоктарында жаңы курулуш жүргүзүлдү. Дейгиси быйыл Теңиртоо жергесиндеги сугат жана ирригация системасы жордогудай бир катар жаңылыктар менен толукталды. Алсак, Нарын районунда Кажырты, Каратала каналдары тазалангандан тышкары 12 суу насос станцияларынын түтүктөрү жана айрым жабдуулары толугу менен алмаштырылды. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурза Абылаев, Нурбек Рахманов, Нарын району. Жайдын аптаптуу күндөрүндө ысык көлгө барып эс алууну каалагандар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы Бишкектен балыкчыга поезд жумасына 3 жолу жума, ишемби жана жекшемби күндөрү каттай турганын эске салды. Бул күндөрү поезд Бишкек 2 станциясынан саат 7:40 жөнөп, балыкчы станциясына 11:42 жетип барат. Ошол эле күнү саат 17:48 артка кайтып, Борбор калаага 21:50 келет. Кыргыз темир жолу 17 июлдан 31 августка чейин поезд күн сайын каттай турганын белгиледи. Билет баасы чоңдорго 150, ал эми балдарга 73 сом. 30 июнь мына ушундай окуялар менен эсте калды. Бул жана башка жаңылыктарды телеканалдын расмий сайтынан да окуп көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.